Бирок кандай да болсо Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтүп аткан запастагыларга же болбосо эркек балдар, кыздар деле ушул мекениме кызмат кылам деген кандайдыр бир ой сезимдерин өрчүтүш үчүн, кандайдыр бир Кыргызстанды коргоого, сактоого, коопсуздугун камсыз кылууга дайыма даяр болуш керек, дайыма аракет көрүш керек деген сезимди ойготуш үчүн өкмөт кийинкири ушу бардык аймактарда жакшы иш-чараларды өткөрсө, ошондо утуп, биринчиден афганчыларга ыраазычылыгы көрүнүп, экинчиден ошо Кыргызстандын коопсуздугун сактоого, келечек муунга дагы, бүгүнкү жоокерлерге дагы дем берет деп ойлойт элем. Жана сиз баса белгилеп айтып кеттиңиз, ушул биздин жанагы ай сайын берип аткан, сиздерге ай сайын берип аткан 6000 сомдук пособия башка өлкөлөрдөн 2 эсе жогору депчи. Муну баса белгилеп айтып атышат. Анан ушул акча маселесине келгенде, ушул ооган согушуна катышпаган эле бир аттуу баштуу генералдар, офицерлер, жөнөкөй ошол ооган согушу башталып бүтүп аткан кезде 9 жашта, 11 жашта болгон балдар дагы ушул катышты болуп, жалган күбөлүк жасатып, ушу 2010 жылдан бери 2018 жылга чейин, 2017 жылга чейин ушу 7-8 жыл бою мамлекетте алып келиптир да, мындай жатканда канын сорупчу. Ушу жалган оогончулар чыгып атат. Бүгүнкү күндө биздин маалыматыбыз боюнча 200дөн ашык адам мамлекетке бир 10 миллион сом зыян келтирип атат да. Эми бул биринчи кезекте эми ыйман, уят маселеси да. Анан ушул боюнча сиздин пикириңизди уксак кандай десип болот? Эмне деп айтасыз? Менин пикирим эми ала көдөн акыл эси толук эмес адамдар арабызда бар да. Анан кээ бирөөлөр арам ой менен ушу бирөөгө пара бере коюп, жанагындай күбөлүктү ала коюп, анан ошол күбөлүктүн негизинде жанагы 6000 сомго кызыгып, ошол пособияны алып жүргөндөр бар экен, аны уктум. Эми муну кыргыздын бир эле сөзү менен уятсыздар деп койсо болот да. Экинчиден, мыйзам чегинен чыккан иш болгон үчүн буларды мамлекеттин казанасынан каражатты алдамчылык жолу менен алды деп уурулук кылгандай кылып, аларды кандайдыр бир жазага тартыш керек деп ойлойм да. Мына жаңылбасам Нурланбы Нурдин Чомоев ушул 7 жыл бою алган пособиясын кайтарып берген үчүн анын кылмышын кыскартып атышат да. Болгону кыскартып атат. Наамы баягы эмес бүт эле ордунда калып атат, жазага тартылбайт экен. Дагы бир генерал Рысбек Мирзаматов дагы ошо бир эмес 2 кылмыш козголуптур, ушу жалган күбөлүктөр жазатып алгандыгына байланыштуу. Анын согушка катышпаганы аныкталып атайын өкмөттүк комиссиядан. Бирок ал киши өзү чуркап жүрөт. Мен катышкам, 1 күн кирип чыккам, 3 күн кирип чыккам дегендей нерселерди айтыпчы. Мына сиз жазага тартылыш керек деп атасыз, бирок ошондой чечим болуп атпайбы? Акчасын кайтарып берип койсо болду экен да, утулат экен. Эми бул акча жагы эле болуп атат. Эми биздин мыйзам адамдардын баарына бирдей таасир этпей атпайбы, өкүнүчкө карата. Мисалы, 1 кишини, 2 кишини, 3 кишини деле мисалы сүзүп өлтүрүп кеткен айдоочулар кылмышкер болбой эле арабызда басып жүрбөйбү, мисалы да. Эми тоо курдагандар болсо кесилип 3 жыл түрмөдө отурат. Ошонун баары адилетсиздик. Эми жанагы сиз айткан 2 кишиге дагы бийлик тарабынан кандайдыр бир өтө эле жумшактык болуп, адилетсиз болуп калган да. Эми көрөбүз, башка деле ошол жалган афганчылардын арасынан балким кээ бирөөлөр соттолуп кесилип кетиши мүмкүн. Бирок алар балким тиги солдат болгом деген үчүн. Атигилер эми чоң наамдагы аскер кызматкерлери болгон үчүн аларга кечиримдүү. Менимче адам канчалык жогорку деңгээлдеги кызматта болсо, алардын жазасы
ошончо катуу. Ошончолук каталыраак болуш керек. Анткени алар ошондой кызматка дайындалып, иштеп, ошончолук тажрыйбалуу, ошончолук мыйзам баарын билген кишилер ошондойго барган. Бул берки жөнөкөй балдарга караганда көбүрөөк кыянатчылык да. Мамлекетке алган, элге алган. Анан бизде ушул 7000ден ашык кыргыз жоокерлери Афганга катышып келген экен. Анан ушул каза болгондор 250ден ашты деп атпайбы. Азыр бүгүнкү күндө ушул 5000ден ашыгы бар экен да. 5000ден ашыгы бар экен. Анан ушул 5000 Афган согушунун ардагерлери ар кандай уюмдарды түзүп алган да. Биз билебиз. 4-5ке бөлүнүп 4-5 уюм бар. Мисалы үчүн Афган согушунун ардагерлеринин кеңеши же боевой братство жана башка. Ынтымак маселеси. Бирөө эле болсо болбойбу дегенчи. Сиз кайсы уюмдасыз? Дегил ушул боюнча эмне айтасыз? Эми жана сиз айткан уюмдардын өкүлдөрү убагында баары мени дагы өз тарабына тарткысы келген. Мен ошол кезде эле боевое братство, ошол эле Республиканский союз участников афганской войны, анан жана сиз айткан региондогу кээ бир уюмдардын ошолордун көпчүлүгүнө даянбай чыкмын. Эми бул жерде ошону уюмду жетектеген кишилердин мен биринчи болушум керек, мен ушу төрага болсом деген ойлордон чыккан эле бөлүп жарып болгон деп ойлойм да. Бирок мүмкүн болушунча мен баарына колдон келишинче кеп кеңешимди айтып, колдоо көрсөтүп келгем, бириккенге чакырып келгем. Азыр деле ошону айтат элем. Аксакал катары. Аксакал катары дагы, эми генерал катары дагы, эми алганчы катары дагы ошол жакка барып, милдеттерин жакшы аткарып келдиби, же болбосо жанагы жалганчылар болдубу, кандай да болсо баары биригип бир уюмда болсо, ошондо жанагы жалганчылардын дагы бети ачылып, анан алардын дагы ошо биздин катарыбызда жүргөнү азыраак болот беле. Анткени жанагынтип бөлүнүп жарылган үчүн алардын арасында жанагылар балким биздин тарапташтар көбүрөөк болсун деп дагы балким өздөрү да көз жумуп койгон. Ошондой болбосо негатив нерселерге турасы алардын калпы 5 мүнөттө эле чыгып калмакта мисалы. Анан жаап жашып жүргөндөр дагы бул биздин тарапташ, бул генерал, ошон үчүн биздин катарыбызда пасоп жүрө берсин деп дагы балким жаап жашыргандар бар болушу мүмкүн. Демек сиз деле баягы Афган согушунун ардагерлеринин жалпы ынтымагына мындай көп аябай деле баягы купунуңуз салбайт экен да. Мен түшүнгөнүмө караганда. Эми ынтымак маселесине дейм. Кыргызча айтканда ичим бышпайт да. Түшүнүктүү. Анан ушул согуштун бүткөнүнө 30 жыл болуп кетти. 30 жыл эми мындай айткан менен көп убакыт да. Азыраак болгон менен көп убакыт да. Анан жаш муундар өсүп атат. Эми алар кийинки улуу муундар албетте билет, анан кийинки жаштар көп билбей калды да. Анан ушул кыргыз жоокерлери, кыргыз элинин мекендештерибиз катышкан үчүн бул нерсени унутпай, кийинки жаштарга жеткирип, айтып, тарыхта окутуп турушубуз керек да. Ушул маселе пропаганда маселеси. Кандай жүрүп атат сизде? Өкмөттүк болобу же жанагындай уюмдар тарабынан болобу? Эми чын айтканда орус элинин бир жакшы макалы бар. Чөгүп бараткан адамдын көйгөйү өзүндө деп. Эмне болсо ошо болсун деген мааниде эми. Чөгүп баратасыңбы өзүң чык дегендей мааниде да. Эми афганчылардын деле мамлекет тарабынан жанагы пособиясы берилгени болбосо, айрыкча алардын тажрыйбасын, же болбосо алардын мекенчилдик сезимин, же болбосо алардын ошо жарадар болуп келип кандайдыр бир толук эмгекке жарактуулугун эске алып, кандайдыр бир башка жумуштарга жеңилдик берип деген жагынан мамлекет тарабынан анчалык көңүл өтө эле жакшы бөлүнүп атат деп мен айта албайм. Сиз өзүңүз анан айрыкча ошо 15 февралга жакындаганда эле кичине ырымдап сырымдап койгондор болбосо,
15 fevraldan keyin bari öz kandaydır vereme işleri meğeline alik болып düşüyor da Amerika'nın işi yok da koysun.